жана өтөөрүнө биз кепилдик бере алабыз. Молодежь это направление пытается разработать. Я желаю им удачи. Мы могли бы стать центром по криптовалютному миру. Азыр кезекте элдин акчасын кайтара албайбыз. Бунун баары алдамчылык болчу. Менин көз карашым боюнча бир эки жумада нольго жакындап калат го деп ойлоп атам да. Эрмек мырза, мындай сиз 10 миң сом уткандай эле чыктыңыз го? Сиз Бишкектин борборунан мына ушундай чоң квартирага ээ болдуңуз, иши айтасыз дагы деле. Бул Кыргызстандагы белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиева кече эле элдин 2,5 миллион доллар акчасын алдап алганын мойнуна алган MCN Coin'дин иш чарасын алып барууда. Видео былтыр 13 декабрда тартылган. Анда MCN Coin лотерея уюштуруп, ага дээрлик жүздөгөн адам катышкан. Лотерея Бишкектеги ресторандардын биринде өткөн. Жамгырчиеванын өтө турган лотереянын ачык так болоруна кепилдик берип жатканын угууга болот. Ар бир MCN токен буюрса $1000 ашык болсун дегендерге болчак болуңуздарчы. Бүтүндөй Кыргызстандан алган жети областагы үмүткерлерибизге салам айткыбыз келет. Түз эфирде бардыгы ачык, айкын, так жана өтөөрүнө биз кепилдик бере алабыз. Ушул күнү тартылган бул сүрөттөн MCN Coin'дин башында турган 3 жигитти көрсөңүз болот. Алар Исрадин Субанбеков, Бегмат Мухтар уулу жана Рыскул Болот уулу. Бул чыгарылышта элден 2,5 миллион долларды шыпырган MCN Coin'дин артында кимдер турарын айтып беребиз. Элге миллиондорду убадалаган Исрадин Субанбеков 6 февралда кармалды. Ал 7 облусту түрө кыдырып, мыйзамсыз иштегенин моюнга алып, эми элдин акчасын кайтара албайбыз деп ачык айтты. Буга чейин туруктуу жумушум болгон эмес, алып сатып иштеп жүргөм, ар нерсе алып сатып иштеп жүргөм. Азырда MCN Coin иштегенине 1,5 жыл болду. Өзүнүн бул туруктуу блокчейни жок. Эптелүү бир мыйзамга кирип кеткенбиз, негизи деген бир жака кирип кеткенбиз. Binance'ın blockchain'den çıkmamız, VM'de kod, VM'de. Oşon blockchain'den çıkmamız, özüstün kızıkçılığı üçün işlegemiz. Oşondan ben maşını aldım, elit alıp üye aldım, 570 maşını aldım. Bundan payda görgende jalp etegi 2,5 milyon dolarda payda gördük. Biz bunu açkanlardan Rıskul, Bolotbekoviç, Bolotbekov Rıskul degen bala, Begmat ulu Muhtar, jana men, bizge ошо кеңеш берип жүргөн биздин Руслан Тойчубеков деген аксакалыбыз да бар, ушу бизге направление кеңеш берип жүрчү. Андан тышкары дагы биз 7 областты түрө кыдырып иштедик, мыйзамсыз иштедик. Бизге Фиднадзор 5 жолу каттоодон өткүзбөй койгон. Ошого карабастан биз мыйзамсыз иштедик. Азыркы кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Ар кандай промоушндардын баарын биз калпайтып уюштурганбыз, бардыгын калпайтып уюштуруп промоушн кылганбыз. Азыркы кезекте элдин акчасын кайтара албайбыз. Бунун баары алдамчылык болчу. Урматтуу жалпы кыргыз эли менен кечирим сурайм. Исрадин Субанбеков 31 жашта, ал Талас облусундагы Бакай-Ата районундагы Маматбек айылында төрөлгөн. 2020 жылы Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттык шайлоодо Ыйман Нуру партиясы менен катышкан. Ошол учурда Arian Trade Service аттуу компаниянын директору экенин көрсөткөн. Бирок учурда аталган компаниянын негиздөөчүлөрүнүн да жетекчилеринин да катарында жок экенин көрдүк. MCN Coin'дин сайтында Субанбеков активдер боюнча бир нече компаниянын негиздөөчүсү, MCN Coin жетонунун уюштуруу боюнча долбоорунун башчысы экени жазылган. Еврейлер билесиздерби? Еврей деген еврей да ал. Ал чоң тип эме болбойт, алар бир сом эмес тыйынын монтуп карайт да. Ал еврейлер окуйт. Еврейлер подтверждает. Мен куттуу күндү айтам сиздерге. Куттуу күндү айтып атам. Шляпасын чечип силерге баш ийдим мен деди. Еврейлер бизге баш ийди деп жаткан бул Бегмат Мухтар уулу. Биз бул киши тууралуу ачык булактардан көп маалымат кезештире алган жокпуз. Бирок буга чейин дагы бир шылуунчулуктун түрү болгон Tifcoin'ди жарнамалаган интервьюсун көрдүк. Бул эми болду, көптөгөн коиндер чыкты рынокко. Ошолордун эң мындай чыкканы алдыңкы биринчи болуп чыкканы бул Tifcoin болуп чыкты да. Өзүнүн криптовалюта катары таанытып, бул Tifcoin бул реалдуу коиндердин катарына кирди десек болот да.
Субанбеков атаған дағы бір MCN Coin'дің лидері Рысқұл Болотбек уулу MCN Coin'дің сайтында Болотбек уулу виртуалдық активдер бойынша дүйнөдө белгилүү адис деп жазылған. Ошондой эле 5 миллион долларлык криптовалюталык капчыкты башкарган криптотрейдер катары көрсөтүлгөн. Интернетте Болотбек уулу тууралуу дээрлик маалымат жок. Биз Болотбек уулу Көкбөрү боюнча Ак Элбирс командасынын президенти экени жазылган видеону таба алдык. Ак Элбирс командасын ушул турнирге жетектеп келдиңиз. Ак Элбирс командасы бул турнирден кийин чачырайт деген сөздөр байма-бай айтылып атат. Ушул сөздөрдүн чындыгы канчалык? Андай сөзгө ишеничтин деле кажети жок. Бардык жетобозга бирдей мамиле кылышыбыз керек. Мен өзүм талашсам болсом да мына Баткен командасын жетектеп азыр мына чемпион болуп атабыз, Кудай буйрса. MCN Coin'дің башында турган Исрадин Субанбеков кармалгандан кийин дагы бир адамдын атын атады. Ал Фингозөмөлдүн мурдагы төрагасы, көптөгөн ызы чууда аты аталган, буга чейин эл аралык издөөгө да берилген Юруслан Тойчубеков. Субанбековдун айтымында Тойчубеков кеп кеңеш берип турган, ал эми MCN Coin токенелери коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурбүбү Гененбаева да Тойчубековду Фингозөмөлдү түзгөн жана виртуалдык активдер боюнча мыйзамды жазган киши катары сыпаттап, ошондуктан да MCN Coin сатып алганын айткан. И притом Киргизия, вы знаете, мы же в середине находимся. Да. Мы могли бы стать центром по криптовалютному миру. Мы могли бы стать. Почему мы не можем стать своеобразным Сингапуром? Да. А у нас, я насколько посмотрел, вот эти ребята, которые создали MCN Coin, вот я ознакомился, посмотрел на них, у них такая большая перспектива. У этих людей имеют такой громадный опыт. Поэтому я думаю, если у нас есть такие умы, надо им помогать. Очень перспективный, да? Очень перспективные. Они могут вытянуть экономику, наша республика очень сильно могут помочь. Я же вам сказал о том, что у нас разведанных месторождений на 1 триллион долларов. На 1 триллион долларов. На 1 триллион долларов. Если даже маленькую часть, вот сказать, ребята, вот вам месторождение одно, вот он другой, третий, выпустите токен, они просто имеют. Тойчубеков баскан турган жерде эле MCN Coin'дин артында турган балдарды мактап турган, ал Дубайдагы конференцияга да катышып келген. Өзү эле эмес, уулу Жусуп Тойчубеков дагы форумдун уюштуруу комитетинин мүчөсү катары катышып келгени Эркинтоо гезитине чыккан маалыматта жазылат. Субанбеков менен Нурбүбү Гененбаева мамлекеттик Эркинтоо гезитине MCN Coin тууралуу маек беришип, башка дагы адамдарды монета сатып алууга чакырышкан. Юруслан Тойчубеков Фингозөмөлдө 2005 жылдан 2009 жылга чейин төрага болгон. Андан кийин 2011 жылы кайра ушул кызматка келип, 2014 жылга чейин жетектеген. Жалпы 7 жылда иштеген. 2015 жылы Тойчубеков эшек чырына кабылган. Анда эшек союп этин саткан ишкана анын үй бүлөсүнө караштуу экени маалымдалган эле. Ушул эле жылы ИИМ аны эл аралык издөөгө берип, ал кызматынан кыянат кылууга жана коррупцияга шектелип жатканын билдирген. Тойчубеков элдик лотерея соода маркасы менен таанымал Raider Associates Limited компаниясына лицензияны мыйзамсыз берүүгө айыпталган. Башы чырдан чыкпаган экс-чиновник өткөн жылдан тарта MCN Coin'дин иш-чараларында жана Бишкектеги кеңсесинде сүйлөп, криптовалюта жана виртуалдык активдер тууралуу элге маалымат берип турган. MCN Coin'дин сайтында болсо Тойчубеков монетаны иштеп чыккандардын бири катары көрсөтүлгөн. Ал эми уулу болсо программист экени айтылат. Юруслан Тойчубеков MCN Coin'ге байланыштуу акыркы окуялар боюнча үн ката элек. Дубайда өткөн форумга Субанбеков, Мухтар уулу, Болотбек уулу жана Тойчубеков дагы катышкан. Андан сырткары MCN Coin'дин иш-чарасына Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, экс-депутат Феликс Кулов дагы катышкан. Естественно, это тоже новое. Даже недаром создано Министерство информационных технологий. И это все направлено на то, чтобы развивать все отрасли. И если мы будем иметь возможность не просто замыкаться, да, на своей стране, а быть еще, как скажем, какое-то направление, быть пионерами, и вот молодежь это направление пытается разработать, я желаю им удачи, чтобы у них все получилось, потому что всегда новое, всегда сложное. Мына ушул форумда MCN Coin'дин Кипрде каттаганы айтылган Израиль жараны Моше Крут дагы катышып, элге укмуш форум өттү, контракттар түзүлдү дегендей түр көрсөтүшкөн. Субанбеков жогоруда элди бул каржы пирамидасына киргизиш үчүн 7 облусту кыдырып чыгышканын айтып берди. Андан сырткары уюштуруучулар MCN Coin'дин лидерлерине жана аксакалдарына күтүүсүз унаа белек кылып, эл көзүнчө тапшырышкан.
Исрадин баштаган лидерлер Кыргызстандагы ишмердүүлүгү мыйзамдашпаганын фин көзөмөлгө шылтоолошкон. Ошондой эле Кипрде каттообуз бар деп элди ишендиришкен. Эң башкысы MCN коинди уюштургандар элдин сезими менен ойногон. Жакшы жашоо, чет өлкөгө саякат, үй, унаа убада кылышкан. Субанбеков УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин дагы атын жамынган дейт медиа хабга кайрылган жабырлануучулардын бири. Буга Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич өзү бир айдай текшерип көрүп, баардык документтердин туура экенин көрүп, анан ооба элге маалымат таратып, бул компания реклама кылсаңар болот деген чындык келген, ошого кол коюлган деп записьтеп жөнөттү да. Анан иши 9 мүнөткө биздин булар биздин эле группада да мисалы үчүн биз баягы братьям группасында болсок, Таластын группасы өзүнчө, Ушкөлдүн группасы өзүнчө, Чүч, Талас дагы мындай дагы миллиондон салган адамдардын группасы өзүнчө ушундай да. Чоң баягы лидерлер бул биз жөнөкөй адамдардын салган акчабыз. Медиа хабка окуясын бөлүшкөн жабырлануучу 4 баласы менен 6 жылдан бери Москвада иштеп жүргөн мигрант. Ал үйлөрдү жыйнап, тапкан акчасын MCN коинге ишенип салган. Аз убакытта көп акча табасыңар дегендердин тузагына илинип, мындан тышкары 80 000 сом кредит дагы алып салган. Мигранттын айтымында Субанбеков баштаган топ бир нече жолу Москвага дагы барып, MCN коинди жарнамалап, мигранттарды дагы акча салууга чакырган. Эл ичинде ууду түшүп жаткан MCN коин криптовалюта тууралуу криптоэксперт Жаныбек Мадияров менен азыр алдыда маек курабыз. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Каналга катталып биз менен бирге болуңуз. Саламатсызбы Жаныбек мырза, бизге кош келдиңиз. Алгачкы эле суроом, MCN коин деген эмне, ал кантип жаралган айта кетсеңиз. Эң биринчи криптовалютаны карап, аны эмне экенин түшүнүш үчүн ошо криптовалютанын ак кагазынан башташ керек да. Ошол жерде бүт технический жагы жазылып турат да. Эмне болот, канча чыгат, кандай бири-бирине которулат, кандай болгондо эмиссия болот, эмне болуп акча табат, кайсы жагынан келип отуруп бул деген акчаны таап, анан ошо акча салган кишилерге кайра акчасын дивиденд кылып бөлүп берет. Ошолордун баары механизм баары жазылыш керек да. MCN коиндин ак барагын алып карап көрсөк, азыр в принципе интернетте ачык доступта экен. Карап көрдүк, анын ичинде болсо эч кандай мындай математический далилденген, мындай точно ушундай болот, мондай жагынан табабыз акча, мындай кылабыз деген эч кандай бир расчет жок, эч кандай технический параметрлери жазылбаптыр. Жөн эле мындай айтканда пожелание да, биз буйруса мынча миллион кылабыз, анан мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деген. Андан башка мындай жөн эле бир обещаниядан башка эчтеке жок да анын ичинде. Катып айтып коюптур, анткени коин деген талдап келсек, бул деген өзүнүн блокчейни болуш керек, өзүнүн инфраструктурасы болуш керек ичинде, өзүнүн бүт баары болуш керек да. А бул деген скорее всего токен да. Токен болсо башка бирөөлөрдүн блокчейн колдонуп, өзүнүн мындай экосистемасы жок, жөн эле башка блокчейнди алып форк деп коет. Мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда, копируйт этип туруп эле ошол блокчейн негизинде токендерди чыгарып койгонда, эч кандай мындай баа бере турган ичинде эчтекеси жок. Даже мемкоинге жетпейт да, мындай айтып келгендечи. Ушул жерден эле уже эң башында биринчи документ алганда эле айтсак болот, бул деген скам, бул деген мошенничество деп. Ошол неме деп айтышып атат да, биз деген Кыргызстанда бизди каттабай коюшту деп кече дагы айтышып, анан биз деген барып ошо Моше Круп деген киши аркылуу израилдик Кипрге каттатып келдик депчи. Эмне үчүн Кипрге каттатышты? Анан негизи эле башка криптовалюталар деле кандай болуп катталат? Криптовалюталар көбүнчө учурда кайсы жерде чыгып атса ошол жерде катталышат. Көбүнчө учурда да. Кипр, биринчиден Кипрди алып карап көрөлү да. Кипр бул деген офшор болуп саналат да. Көп нерсе мындай башка мамлекеттен келип, бир бизнес кылам, бирдеке кылам дегендерлерге аябай шарттарды түзүп берет да. Ошондуктан алар болсо Кипрди алган мындай бир мага жаңылык деле болгон жок. Анткени алар бир жерге регистрация кылыш керек болчу. Эгер Кыргызстанда регистрациясын өтө алып жатса,
естественно ошондой оңой өтө турган регистрация өтө турган жерлерди тандашты. Америка эмес, Франция, там дагы башка мамлекеттер эмес, именно ошондой офшорный мамлекеттерди тандады. Анткени аякта оңой да регистрацияны өткөн. Бирок ошол регистрация өткөндө деле бул эч кандай бизге ишеним бербейт да. Эмнеге? Анткени ОСО Кыргызстанда регистрация кылса болот, а бирок ОСОны иштетиш үчүн дагы башка кыймыл аракеттер керек да, допустим, сертификат алыш керек, дагы бирдеке кылыш керек. Баягы көп адам алыптыр негизичи бул MCN коинди баардыгы алып уже мындай отурушат да, эмне кылабыз, эми кандай болот деген мындай прогнозуңузду айтсаңыз. Баасы түшүп атат, баасы түшүп аткандан дагы биз жанагы BCS скан деп атпаймынбы? Binance Smart Contract скан. Ошол жерден карасак дагы деле движениялар болуп атат. Соответственно, булар аракет кылып атат түшүрбөгөнгөчү. Бул проект Кыргызстанда раскачивать этип аткан үчүн көп холдерлер Кыргызстандан. Демек, Кыргызстанда новостин угуп, алар сатышы мүмкүн азыр. Ошолор сатып баштаганда мунун баасы 0 чейин түшүп кетиши мүмкүн да. Бирок аны түшүп кетпеш үчүн балким өздөрүнүн акчасын колдонуп сатып алып атат да, чтоб 0 кетип калбаш үчүнчү, балким булар ишенип атат проектте болот депчи. Бирок кандай болбосо да кечөөнү кармалды. Бүгүн бир сутка өттү, бир сутканын ичинде уже 30%ка түштү да. Менин көз карашым боюнча бир-эки жумада бул 0 жакындап калат го деп ойлоп атам да. Азырынча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети MCN коинге тиешеси бар канча киши кармалганын жана эл канчалык зыян тартканын маалымдай элек, каржы пирамидасын уюштургандардын бири Субанбеков өзү бул алдамчылык экенин моюндап, акчаларды кайтара албайбыз деди. Ошол эле учурда унаасын жаңылап, элитка үй алганын ачык эле айтты. Медиа хабты акмалап туруңуз, кийинкиде кайсы схеманы иликтейли? Комментарийге жазыңыз. Берүүнү мен Асель Шамилова алып барды.